Кутман күн барыңыздарга достор, менин каналыма куш келипсиздер. Сиздер менен мен Бакулия Нур. Бүгүн өтө оңой жана бат жасалуучу салат даярдайбыз. Ал үчүн бизге бадыраң жана да помидор, пекин капустасы керектелет. Жана ошондой эле тоок эти кайнап жатат. Аны дагы бир аздан соң кууруп алабыз. Катуу жерлерин алып коебуз, себеби оригинал рецебинде пекин капустасы эмес, салатный лист колдонулат. Эгерде сиздерде магазиниңиздерде болсо, аны дагы колдонсоңуздар болот. Айыл жергесинде бизде жок, жана да сиздер үчүн бюджетный болсун деп ушул салатты тандадым. Бардыгын майдалап туурап салып алабыз. Менин каналымдын алдыга карай өсүп өнүгүүсүнө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, катталып жана да досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Пайдалуу кыргыз тилдүү каналдар көп болсун. Андан соң бадыраңдарыбызды туурап алабыз. Помидорлор бир аз катуураак помидор болсо жакшы. Бизде өзүбүздүн огороддо болгон үчүн жумшагыраак болуп калды. Андан соң калыбыңызга жараша бир тиш чеснок. Бир аз кайнатып алабыз. Чалараак бышкандан соң кызып турган майга салып, калыбыңыздарга жараша переправа кошуп койсоңуздар болот. Андан соң жакшылап кууруп алабыз. Чоңураак кесилип калгандарын сөзсүз түрдө майдалап коебуз. Салатыбыздын үстүнө салып, мен бир аз суюгураак майонез колдонуп алыптырмын. Сиздер проценти көбүрөөк коюураак майонез колдонсоңуздар жакшы болот. Тооктун этин, ар түрдүү биздин колубузда жасалбаган нерселерди сөзсүз түрдө биринчи кайнатып алыңыздарга кеңеш берем, айымдар. Себеби ар түрдүү микробдор кайнатканда өлүп калат. Мынакей салатыбыз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Сиздер үчүн пайдалуу болду деп ойлойм.